Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде учур маселеси. Биз бүгүн өлкөдөгү социалдык экономикалык абал, кышка даярдык, сот тутумундагы жана укук коргоо органдарындагы абал боюнча талкуу кылмакчыбыз. Биз бүгүн эркинбиз. Ушул суроолордун бардыгына биз жооп алуу үчүн бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын төрагасы Төрөбаев Бакыт Эргешевичти жана Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын мүчөсү Шайназаров Тынчтык Ураймовичти студиябызга чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Талкуунун алдында мен эскерте кетсем, урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде түз байланыш телефондору бар 2-28-80. Бүгүнкү тема эркин болгондуктан сиздер дагы бизге кошулуп, ушул өлкөдөгү социалдык экономикалык абал, кышка карата даярдык боюнча жүрөк өйүтүп жаткан маселелериңер болсо, ошолордун бардыгына жооп алсаңыздар болот демекчимин. Анда мен биринчи суроону Бакыт Эргешевич сизге узатайын. Ушул жумада Жогорку Кеңештин депутаттары аймактарды кыдырып эл менен жолугуп жүрүшөт. Бул багытта силердин пландар кандай болду? Кимдер менен жолугуштуңуздар? Кыскача айтып кетсеңиз. Жогорку Кеңештин токтому негизинде биз 27 октябрдан баштап 1 ноябрга чейин элдер менен жолугуштук. Ысык Көл областына барып, Жалал Абад областтарына кыдырып, эртең дагы Ош областынын Кара Суу районунда дагы элдер менен жолугушабыз. Эң негизги көйгөй маселелердин баарын угуп келдик биз. Көйгөй маселе бул электроэнергия боюнча, электроэнергиянын баасы боюнча, көмүрдүн баасы боюнча, көмүрдүн ушул канча көлөмү келгени боюнча аябай кооптонуу суроолорун беришти. Ушунун баарын биз угуп келдик. Бул маселенин баарын биз парламентте айтабыз, жеткизебиз өкмөткө. Суроолор аябай көп. Бактыр, ушул кышка даярдык боюнча Жогорку Кеңештин акыркы жыйындарында сиз өкмөткө катуу бир сындарды айттыңыз да, ошо эл эгер ушул кышта бир сууктан өлүм таап кала турган болсо, өкмөт ким бул ушуга жоопкерчиликти алат депчи. Анан ушул кышка карата да мониторинг жүргүзүп жатыптырсыздар өлкө аймагы боюнча. Сиздин кышка даярдык боюнча өкмөттүн ушу кылып жаткан иш-аракеттери, анан жалпы даярдык боюнча ой бөлсөңүз. Биз парламентте ушул кышка өкмөт кандай даярданып жатат? Алдын айтып аткан маалыматы боюнча чынбы, жалганбы? Ошол боюнча биз мониторинг жүргүздүк. Кыргызстан боюнча биз бүт областтарды кыдырып чыктык. Биздин өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар. Ушунун негизинде дагы бааларын да кыдырып чыктык. Бааларын мониторинг өткөздүк көмүр боюнча. Бүгүнкү күндө иш жүрбөй атат деп айта албайбыз, бирок өтө кээрки айыл өкмөттөрдө, кээрки райондордо иш начар болуп атканын биз байкадык. Буну эмне үчүн биз аны айтып атабыз? Бүгүндөн баштап, кечээден баштап буну өкмөт ушул элге көмүр менен камсыз кылсын деген ойдо айтып келатабыз. Кыш оор болот, суук болот, электроэнергия болбойт, газ мына жок. Ошондуктан биз жылуулукту эмне менен камсыз кыла алабыз? Биздин ушул бир булагы бул көмүр менен камсыз кыла алабыз. Ошондуктан биз өтө катуу азыр көзөмөлдөп атабыз Кыргызстан боюнча көмүрдү кандай камсыз кылып атышат. Кийинки суроом Тынчтык Ураймович сизге болмокчу. Сиз дагы ошо Жогорку Кеңештин акыркы жыйындарында өкмөткө катуу сын айттыңыз кышка даярдык боюнча. Анан өкмөттүн көчө мурдагы жыйынында дагы Тайырбек Сарпашев, биринчи вице-премьер-министр, өзү дагы моюнга алды да, ошо аймактарда кышка даярдык начар, көп шаар жетекчилерине, аймак жетекчилерине эскертүүлөр берилди. Ушундай өкмөт менен биз алдыга жылалабызбы? Сиздин оюңуз кандай? Эми онда 100% ишенич жок. Анткени баягы айтылган сын пикирлер, алар негиздери бар да. Мен өкмөттү сынаганым, өкмөт башчысы, өкмөт мүчөлөрү Жогорку Кеңештин жыйынына келгенде көп деген убадаларды берет. Ошол убадада туруш керек да. Айткан сөзүндө туруш керек. Балким жумушу көп унутуп калардыр. Бирок аппарат дегени бар, отделдери бар, бөлүмдөрү бар. Ошолор жазып эстетип туруш керек. Өкмөт башчысынын, өкмөт мүчөлөрүнүн оозунан чыккан сөз, ал сөз түрдө аткарылууга тийиш. Анан аткарылбагандан кийин, алар өздөрүнүн айткан сөзүнө тургандан кийин албетте күмөн пайда болот.
и ишенбейчилик пайда болот. Мен ошо сын пикирлерди айткам, эми бул тармактар көп. Ушуга улай эле Бактыр Кешич электр энергиянын тартыштыгы боюнча көп сөздөр болуп атат, көмүрдү даярдашуунча. Ушул деңгээлге жетип калбаш үчүн биз алдын алсак болот беле? Өкмөт алдын алса болот. Болот эле, алдын алса болот эле. Бул жерден түз бүгүнкү күндө өкмөт күнөөлүү. Мына суу жок. Ошол суунун келиши аздыгына байланыштуу мына биз быйыл электр энергия болбойт деген айтып атышат. Апрелден баштап көзөмөлгө алыш керек эле. Мына мен мисалы мониторинг жүргүздүм. Эгер апрель майларда электр энергияны чыгарыш үчүн 280 миң куб секундасына чыгарып аткан болсо, мына бүгүн дагы 280 кубту чыгарып атышат. Ошону 280 кубту мына апрель, май, июнь, август деген айларында ошону кыскартып, ошо жай мезгилдеринде электр энергияны өчүртүп күндүзү, күндүн баягы узун болчу, ошондо эл дагы турат түшүнөт эле. Ошонун негизинде апрелден мына баштап сентябрга чейин, октябрга чейин ошо суунун экономдоосо болот эле да. Бүгүн биз мына ушундай даяр болуп калат эле. Ошондуктан бул жаат бүгүнкү күндө өкмөт электр энергия боюнча даяр эмес болуп калды. Анан бүгүн дагы кыйнап атышат азыр. Ачык эле чыгыл, ачык эле айтыш керек эле. Урматтуу калайкал, бизде суу аз, электр энергия болбойт. Ошондуктан саат 12-де түндөсү 6-га чейин, эртеменге чейин свет болбойт. Бирок күндүзү биз светти беребиз деп десе, эл дагы ошо даярданып 12-де анан кийин өзүнүн ишин 12-ге чейин ишин бүтүрүп алгандан кийин 6-га чейин өзүн уктап, эртеме 6-да даярданат эле башка. Ошондой да жок болуп атпайбы? Түндөсү өчүрөт, күндүзү өчүрөт, элдер да ошо менен кыжырга тийип атышат. Мына ушуга улай эле азыр мына эртең кыш келгени турат, мына электр энергиянын тарифин иштеп чыгуу боюнча азыр көп сөздөр жүрүп атат да. Азыр тариф көтөрүлө турган болсо, эл кандай кабыл алат муну? Мына эртең кыш уже. Мен өткөндө парламентте дагы айттым. Өкмөт, сиздер быйыл мына кышта өзүңөр электр энергия менен камсыз кыла албай туруп, дагы электр энергиянын баасын көтөрөбүз деп атасыңар. Биринчи электр энергия менен кышты өткөзүп алайлык, баасын көтөрбөй эле. Кийин февралдан же марттан баштап акырын тарифтик саясатты жүргүзсө болот. Дароо эле 70 тиындан 1 сом 20 тиынга көтөрүп бул туура эмес да. Бул жерден быйыл мисалы биз айталы 70 тиындан 85 тиынга же 90 тиын көтөрүп турайлы. Эмдиги жылы 1 сом көтөрөлүк. Ошентип эл дагы акырын ошого көнүп кетет эле. Биз дагы 70 тиындан 1 сом 20 тиын, 1 сом 30 тиын кылабыз деп эле мына коркуткан дагы эл дагы ушул коркуп аябай мындай нааразы болуп атат да. Таштык мырза, ушул эле маселеге сиздин ой, мына өкмөт тарифти эсептеп чыкты эле, аны сот карары жокко чыгарып койду мына жакынкы күндөр. Ушул маселе сиздин оюңуз кандай? Мен оюм бул жерде шабаркылык да. Өкмөттүн жумушун мен ушундай баалайм да. Себеби ушунча баягы тарифтик саясатты жүргүзүп, бааларды көтөрүп, сот бир чечим менен, бир кагаз менен өкмөттүн бүт жумушун жокко чыгарып койду. Бул эмне деген? Ал жерде атайын укуктук бөлүмдөр бар, чоң штат бар, бир даярданып, мыйзамга чак келтирип, сот баягы чечиминде ал жерде конкреттүү түрдө жазып атат. Мынау мыйзамдар бузулган, ошондуктан өкмөттүн чечими жокко чыгарылыш керек депчи. Бул деген уят болду деген сөз да. Бактыр Кешич туура айтып атат. Мондай бир даярданып, бир жакшы так жумушун аткарып келгенде нааразычылык деле болбойт эле, алардын чечими жокко чыгарылбайт эле. Азыр мына сот чечим чыгарып койду, эл деле ойлоп калды да. Анда өкмөттүн кыймыл аракети ошол чечими туура эмес экен деген ойдо болуп атат да. Туура ойдо болуп атат. Себеби сот чечим чыгарып койду, жокко чыгарылган. Шабаркылык деп мен эсептейм. Азыр биз экинчи маселеге өтөбүз. Андан мурун ошо партиянын аткарып аткан иштери боюнча элдин пикири бар экен, ошо видео бизде ролик берген, ошого көңүл бурсак. Бул Өнүгүү партиясы азыркы учурда өкмөт кыла албаган нерсени аткарып жатышат. Мисалы келтирсек, чегара маселеси качантан бери чечилбей келе жаткан, ошол демилгени көтөрүп, ошо Өнүгүү партиясы чечип берди деп ойлойм.
Мурун эми кыйналып, аттар менен айдап мээ кылып жүргөнбүз. Азыр эми Кудайга шүгүр трактор келип, трактор менен айдатып жерлерди эгин-тегин эгип атабыз. Бул партиянын айткан сөзү башка партиялардан айырмаланып, айткан сөзүн куру калтырбай ишке ашырып келе жатат. Өнүгүү партиясы ошол 61 завод курулса, Кыргызстан бир топ өнүгүү жолуна кирип калат. Себеби дегенде жаштар жумуш менен камсыз болот да. Азыр партиялардын түрү көп балам. Ошо партиялардын ичинен мен көбүнчө эле мына өнүгүү партиясын жактырып турам да. Себеби ушу көп жаштардан түзүлүп калыптыр. Ушу жаштар жакшы иштерди алып барабы деп үмүт кыламын. Эми баягы кары карта, аксакал бир топ иштерге барып калган жаштар капа болбосун го. Жаштарга бериш керек да. Себеби алардын колунан көп иштер келип атат. Көп жардамдарды кылабыз деп атышат. Банишаларга, немелерге көп нерселерди иштеп ачабыз деген ойлору бар экен да. Мен газеталардан окуп билип атам балам. Ушул иштери жакшы болсо, өнүгүү партиясын бүтүн жаштар колдосо жакшы болот эле. Колдоп, бир добуштан колдоп эле жаштар көтөрүлсө, Кыргызстан оңолуп кетиши мүмкүн да балам. Мен ушул оюм ошондой да. Биз экинчи маселеге өтөрдөн мурун бизде телефондо байланышта көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Өзүңүз тааныштырып сурооңузду бериңиз. Менин атым Санжар. Мен Ош шаарынын жашоочусумун, жашым 25-те. Мен Бакыт Эргешевичке суроо берейин дегем. Газ маселеси боюнча мына Ош шаарында 1 жылдан бери элибиз көгүлтүр отсуз ошо жашап келүүдө да. Азыр эгер мына ушул депутат катары кандай иш-чара көрдүңүздөр, кантип чечесиздер ушул суроо боюнчачы. Анан экинчи суроом өнүгүү партиясынын келечектеги пландары. Рахмат. Газ маселеси боюнча. Газ маселеси боюнча бул жерде түздөн түз биз мына иликтеп чыктык. Түздөн түз Бабанов өкмөттүн башчысы болуп турганда Жомот Кайыпович Оторбаев ушунда Орус Федерациясы менен сүйлөшүү жүргүзүп атканда ошол делегациянын башчысы болчу. Ошол жерде делегациянын башчысы болуп, ошол жерде келишим түзүп атканда, ошол жерде жазылган ошол Кыргызгаз менчикке өткөндөн кийин Россия Газпромго. Газпром Кыргызстан боюнча газды ошол камсыз кылат деген пункт бар. Бирок биздин Кыргызстан менен Өзбекстандын келишимде жазылып турат бир пунктта. Эгерде ээси өзгөрүлгөн болсо, бул келишим бузулат деген пункт бар эле. Ошону эске албай туруп, ошол баягы Кыргыз газды сатып атканда Өзбекстан менен Өзбек Газпром менен ошол боюнча пункт боюнча акылдашып сүйлөшүп коюш керек да. Ошонун негизинде булар баягы 15 апрелде 2014 жылы мына ушул келишим бүткөн. Бүткөндөн кийин Өзбекстан жагынан газды үзүп койгон. Мына ошонун негизинде баягы сиздер өзүңөрдүн ээсин өзгөрттүңөр, биз менен уже сиздер сүйлөшпөйсүңөр. Россиянын Газпрому биз менен сүйлөшөт. Мына Россиянын Газпрому менен азыр сүйлөшүү жүргүзүп атат, бирок эч кандай жыйынтыгы болбойт. Ошонун негизинде бул газды бүгүн мына ушундай учур атканы бул Кайыпов, Жомот Кайыповичтин, бул Оторбаевдин түздөн түз бул жерде бир шалакылыгы бар деп эсептейм. Эми биз депутат катары биз айтып атабыз өкмөткө. Өкмөт сен ушул элдин жашоо турмушуна шарт түзүп беришексиң. Кандай свет болобу, газ болобу, же башка бир алардын жашоо турмушуна эмне керектүү болсо, ошого сен шарт түзүп беришексиң, өкмөтсүң. Биз ошого айтып атабыз. Бирок тилекке каршы газ бүгүнкү күндө эч кандай жок болуп атат. Эми ал жерде бизге айтылып атат, так кандай бир саясий бир талаптар коюлуп аткан болушу мүмкүн. Биз аны билбейбиз, ачык эле сөз. Официалдуу түрдө аны билбейбиз. Эми биздин өнүгүү партиянын келечектеги пландарыбыз бул 2015 жылга биз шайлоого даярданып атабыз. Ошол шайлоого биз катышабыз. Биздин конкреттүү программаларыбыз бар. Эң негизги биздин багытыбыз бул аймактарды көтөрүү. Бул аймактарды көтөрүү бул эмне деген? Биздин айылыбызда жашаган дыйкан болобу,
мугалим болобу, врач болобу ошолардын жашоо турмушун оңдойлук деген максатта иштеп келе жатабыз. Бизде кийинки көрөрман бар экен, ала саламатсызбы? Biz çevremizde diye peyzajı göğütü koyuyor. Biz 10%'ını koysunuz ona. Аксакалдын бул сөзү туура. Биз дагы ушул электр энергиянын баасы боюнча айтып атканда, тариф боюнча биз аларга өкмөткө айтабыз. Сен ушул мугалимдердин, медиктердин, пенсионерлердин айлыктары көтөрүлсө, ошол светтин да баасы ушундай жараша көтөрүлүш керек. Эгерде сеники 2 эсе көтөрүлүп аткан болсо, анда алардын айлыгы дагы 2 эсе көтөрүлүш керек. Ушуну дифференция кылыш керек да, бул жерде. Бирдей көтөрүш керек. Бул жерде инфляция карата караш керек, баанын өсүшүнө карата караш керек деп, бул аксакал туура айтат. Буну биз айтып атабыз, бирок ошол биздин үнүбүз канчага чейин жетет, азыр биз ушуну байкайбыз. Бакмырза, жана көрөрмөн суроо берип кетпеди, партиянын алдыдагы иштери боюнча мен ошого карата так суроо берейин. Ошо партиянын 61 деген программасынын алкагында азыр кандай иштер башталды, эми ошонун аягына чыкканда биз эмнени көрөбүз? 61 деген программаны биз түзүп чыктык. 61 деген бул 61 мекеме ишканаларды куруу. Биз бүгүнкү күндө биз так анык биз түшүндүк. Биз экономиканы көтөрмөйүнчө биз өзүбүздүн жашоо турмушубузду оңдой албайбыз. 61 деген эмне үчүн 61 деп айттык? Бул 50 деп айтайлык десек, 50ден эми баягы ортосу экен деп, бир аз болсо жогору болсун деп. 61 деген ар дайым ушу бир болуп, ар дайым бир сан, ошо бир мекеме курулсун, ар дайым ар жылы бирден көбөйсүн деген ойдо. Мына биз 61 мекеменин ичинен биз азыр 15 мекемени кылып бүттүк. Мына 15 мекемени кылып бүттүк. Бул кимдер? Бул 11 МТС Кыргызстан боюнча биз жараттык. 4 мекемени биз куруп атабыз. Азыр мына бүгүнкү күндө дагы 2 мекеме куруп келе жатат. Биз эгер эсептесек 61 мекемени курсак биз, бул ар бир мекемеде 100 адам иштеген болсо, 6100 адам иштеткен. Бул 6100 адам бул мына үй бүлөсүнө айлык алып келет. 6100 адам өзүнүн баласын багат. 6100 адам Россияга мигрант болуп кетпейт деген мына ушунун негизинде. Биз эгер ошо 6100 программа аткарсак, биз эсептеп чыктык, биздин экономикабыз өсөт экен. Экономика өссө, биз ушунда ойлоп атабыз, ошол эсеп негизинде. Биз ушунда пенсионерлерге ар жылы 15%-тен мугалимдерге, медиктерге, бюджетте иштеп аткан адистерге 15%-тен ар жылы биз айлыктарын көтөрө алат экенбиз деген ойдо болуп атабыз. Ошондуктан мен башында айтып кетпедимби, ар биздин кадамыбыз бул адамдын жашоо турмушуна багытталган биздин иш-чараларыбыз. Азыр телефонду кабыл алалы, андан кийин суроолорго өтөбүз. Алло, саламатсызбы? Мен Бакыт Эргешевке сурам бар эле ошол азыр. Мен Ош шаарынын тургуну, мына чыгыш шарттарында турабыз. Азыр мына продовольственный программа боюнча un кымбаттап атат да. Негизи импорт Казакстан алабыз да. Ошону биз өзүбүздүн Кыргызстанда ошол буларды өндүрүп, ушул өзүбүздө переработка кылып чыгарып, элге кичине арзаныраак кылсак болобу? Ушул вопрос боюнча жооп берип койсоңуз. Суроо түшүнүктүү болду. Рахмат. Суроо түшүнүктүү болду. Рахмат сиздерге. Сиз туура айтасыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан 80% будайды Казакстандан алып келет. Биз ушул Казакстандан көз карандыбыз. Ошон үчүн будайдын баасы көтөрүлгөн болсо, курстун баасы көтөрүлгөн болсо, ошол бүт бардыгы ундун баасына таасир болуп атат да. Ошондо бул туруп эң туура айтты. Биз азыр жергиликтүү жерлерибизди, өзүбүздүн техникаларыбызды көбөйтүп, ушу жерлерди иштетиш керекпиз. Кылса болот. Мына биз анализ кылып чыктык. Мына бул Айыл чарба министрлигинин түздөн түз милдети болчу. Бул жерде бир мындай биз анализ кылгандан жыйынтыгы, мына Issik көлдө аябай чоң көп аянттар бар экен. Ошол жактан мына Ош Жалал абад менен бир байланышта кылып түз баягындай
өндүрүүчүлөр менен, анан бул жерде тегерменчилер менен түз байланышта иштетсе, мына ушунда анан кийин биздин будайлардын камсыздаса болот эле да. 25 миңден ашуун калкы бар Шарк айылынын тургундарынын 80% дыйканчылык менен алектенишет. Жүгөрү жана сабиздин түрүн эгип жан баккан эл дыйканчылыкта техника жетишпей кыйналышат. Маселени жеринен чечүү максатында Өнүгүү Прогресс партиясы бул аймакка машина трактордук станция ачты. Арзан баада кызмат көрсөткөн техникалар эми дыйканчылыкка кеткен чыгымды бир топ төмөндөтөт. Бул техникалар иштетүү менен биз гектарына жок эле деген сомго чейин өйдөйт экенбиз. Ушунчалык алып келип, мына дыйканчылар булардын жеңил болуп кеткендерине рахмат дейбиз. Жеке менчик трактористтер келишим баада иш кылышат. Сезон келгенде кызмат акынын баасын көтөрүп жиберишет. Аны да талашып тартышып жатып алабыз деген Шарк айылынын тургуну Адаханжан Кимсанов өнүгүүнүн техникалары жашообузду жеңилдетет деген ишеничте. Будайга турган стрелка борша турат. Бул жакшы. Мурда жеке менчик тракторлорго жалдырып жүрчүбүз. Эми Өнүгүү партиясынын техникалары комплект болуп келди. Кудай кааласа жакшы болот эми. Айылдын эли 5 гектарга чейинки жерлерди ижарага алып иштетишет. Бирок сапаттуу эгинди эгүү жана татыктуу баада сатуу элет элинин негизги көйгөйү болуп келет. Ошондуктан Өнүгүү Прогресс партиясы эми жер иштетүүгө кеткен чыгымды азайтып гана тим болбостон өндүрүлгөн продукцияны экспорттоо жагынан жардам берүү аракетинде. Айта кетчү нерсе, буга чейин Кара суунун 30 айылына Өнүгүүнүн машина трактордук станциясы ачылган. Бирок калктын саны бул аймакта көп болгондуктан районго дагы бир МТСти ачуу демилгеси көтөрүлгөн. Биз ушул машина трактордук станция боюнча сюжетти көрүп алгандан кийин элден да суроо бар экен, мен аны түздү эле окуп берейин сизге, Бакыт мырза. Күз алды менен Ош облусунун Шарк айыл өкмөтүндө МТС ачылып, дыйкандарга жакшы шарттар түзүлдү. Сиздерге рахмат, ошол техниканын жардамы менен биз арзан эгин айдап жыйып алдык. Дагы Оштун башка айыл өкмөттөрүндө ушундай МТСтер ачылабы дейт. Эми азыр биз МТСтерди ачып дыйкандарга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Азыр биз башка Оштордо ачып беребиз деп айтып койсок, кийин ача албай калсак, биз жалганчы болуп калабыз да. Ошон үчүн ар дайым бизде оюбуз бар. Бизде ушул партиянын программасында 44 район болгон болсо Кыргызстанда, бизде 44 райондо чоң МТС түзүлүш керек деген программабыз бар. Ага акча каражат керек. Биз азыр муну кылып аткан жумуштарды өзүбүздүн достор менен, жеке ишкерлер менен, партиялаштар менен ушундай банк аркылуу лизинг алуу менен мына ушундай МТСтерди уюштуруп келатабыз. Ошон үчүн ар дайыма биздин түнү күнү оюбуз ушул дыйканга кандай бизден жардам болсун деген ойдобуз. Түздөн-түз мына Ош шаарына, Ош областына дагы ушул ноокаттыктар азына суранып атышат, аравандыктар суранып атышат. Мына чоң алайда картошка себип атышат экен, алар дагы суранып атышат. Ошонун негизинде биз дайыма ушул көзөмөлдөп атабыз. Эми биз баягы мүмкүнчүлүгүбүз дагы чектелүү да. Ошондуктан бул анча кээинки учурларда биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүк жараша кылып атабыз. Азыр бизди көрөрмөндөр күтүп аткан экен, байланышты кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сиз эфирдесиз, өзүңүз тааныштырып сурооңузду бериңиз. Тынчтыкты кайрылайын дегем. Урган адам катары. Биздин шаарыбызда прокуратурада иштеп кеткен эле жакшы билем. Тынчтыкты юрист катары кайрылайын деп атып. Мына кышка даярдык деп атпайсыңарбы? Плиткаларды таркатканда тегиз таркатылбай атат да. Мен өзүм инвалидмин. Уруксанмын, анан ишке жарабайм. Анан неме? Колумда нерелерим бар да, жашы жете элек. 10 жашка да чыга элек. Үшөө. Сиз плитка алган жоксуз? Байларга, колундагыларга берет дагы, мына уруксан жетишпеген адамдарга бербей эле турат да. Ошого кандай болуп атат? Рахмат. Коррупцияны күчү. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Түшүнбөй атам. Аты жөнүңүздү. Анардан звонить этип атам. Көп кабаттуу үйлөрдө турабыз. Атыңыз ким? Атыңыз, фамилияңыз?
Жылдыз эже. Жакшы болот. Бизде телефондор сакталып, телефондар келмей калат. Мен түшүндүм. Сизден сураныч, менин атыма бир кат жолдоп койсоңуз, фамилияңызды, атыңызды көрсөтүп, дарегиңизди көрсөтүп, мен сизге сөз берем. Ошону контролго алып, артынан түшүп, тактап, Кудай буюрса, жакшы жагына чечилет. Тынчтык мырза, ушул укук жаатына улай эле сизге суроо бергим келип атат. Азыр сиз баягы жыйындарда айтып кеттиңиз, азыр мурда соттолгон соттор азыр айрым райондордо өздөрү сот болуп кайра дайындалган эмелер бар. Ошолордун бир кандай нерсе күтсөк болот? Өзү мурда соттолсо, анан кайра азыр соттуга дайындалып атышат судьялыкка. Бул баягы кадрдык саясат чөйрөсүндөгү проблема деп мен эсептейм да. Жакында эле массалык маалымат каражаттарында чыкты маалыматтар. Аксы райондук соттун төрагасы мурда соттолгон болчу экен. Эми өзүңүздөр элестетип көргүлө. Мурда соттолгон адам Кыргыз Республикасынын атынан башка бир жаранга өкүм чыгарып атат. Сен соттолдуң деп. Өзү соттолгон. Бул кандай моралдык укугу бар? Анын бүт чечимдерин азыр ревизия кылып чыгыш керек. Балким жок болот. Канча деген адамдар сотто берди. Балким туура эмес соттогондур. Эң өкүнүчтүүсү анын соттолгондугун пара алып бекитип, Жалал Абад облустук соттун төрагасы ошо параны кайтарып атканда ГКМ кызматкерлери тарабынан кармалып атат. Эми азыр мен ушул элдин ишеничине көңүл бургум келет да. Эгерде ушу сотторубуз бир соттолуп атса, анын шефи аны бекитип соттолгондугун, андан пара алып атса, мына жакында дагы маалымат чыкты, Өзгөн райондук соттун төрагасы, бир судьясы, ал дагы мурда соттолгон экен. Азыр анын үстүнөн материалдар соттор кеңешине жиберилди. Бул деген бул проблема. Себеби ошолорду дайындап атканда, тактап атканда аны бүт изилдеп чыгыш керек да. Мурда кайсы жерде иштеген, кандай болгон, эмне болгон, Ички иштер министрлигинде база данных бар. Ошол жерде бүт маалыматтар бар. Ал жерди караш керек. Ошентип мындай таза сотторду, жалпысынан эле мамлекеттик кызматкерлерди, жетекчилерди коердун астында жакшы тактап. Бул сот тутумунда эле эмес, акыркы энергетика министрин шайлоодо да бир ызычуу болдук да. Бул баардык эле тармактарда ушундай болот окшойт азыр. Кийинки көрөрман бизде түз байланышта, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, өзүңүз тааныштырып сурооңузду бериңиз. Атым Азамат. Мен Оштан чалып атам. Биз Ошто өзүнүн спортсмендерибиз, мен өзүм баш болуп легион деген спорт клубду биз жаш балдарды тарбиялайбыз. Мен азыр суроом Бакыт Эргешевичке суроо берейин дегем. Бакыт Эргешевич, саламатсыз? Саламатсызбы. Биз сиз менен Ош шаарында каерде биз сиздин өзүңүз менен жолуксак бизди кабыл аласызбы? Анан экинчиден акыркы болуп аткан нерселерге, бул спортсмендерге азыр анча деле көңүл бурулбай калат да, сырт жака чыккандарга. Ошон үчүн биз менен өзүңүз менен сүйлөшүп, биз сизди таза инсан катары биз сиздин жүргүзүп келген саясатыңызды биз Өнүгүү Сайыс партиясы менен колдойбуз деген да, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Спорт жагында чындыгында көңүл жакшы бурулуп атат. Буну биз өзүбүз жакшы билебиз, анткени мына Мурат Саралинов бир жолу айтты. Силерди өкмөт акча бизге бөлүп бербей, анан кийин кайсы результатты сурап атасыңар деген сөздөрдү айтылат да. Бул туура да. Ошондуктан биз айтабыз да, экономиканы биз көтөрмөйүнчө, экономиканы биз бутуна тургузмайынча, ошондой биз спорт жагына акча беребиз. Ар жылы биздин балдарыбыз, мына жаш балдарыбыз, мына спортсмендер, жакшы спортсмендер акча жоктугуна байланыштуу Россияга кетип, өзүнүн ал жерден ден соолугун жоготуп, анан келип бул жерге бөөрү ооруйт, жүрөгү ооруйт, анан кийин келечекте инвалид болуп калат да. Ошондуктан бул жерден бул мындай байланыштуу нерсе да. Анан кийин мен менен учурашабыз деп атасыңар, мен бүгүн
эми эртең учуп кетем бишкекке. Мен алтысында кайра бул жерге Ошко келем. Ошко келгенде биздин Данияр деген жигитибиз бар. 0772 200 777 телефону бар. Ошол аркылуу байланышып учурашсак болот. Мен азыр жалпы суроо берейин деп атам да, Бактыр Ергешевич, азыркы биздин конституцияга ылайык парламенттик башкарууда жашап жатабыз деп атабыз, бирок сөздөр көп да, президенттик, парламенттик же парламенттик, президенттик деген. Эгер парламенттик болсок, азыркы конституция боюнча ошо актап жатабы өзүн? Биз парламенттик өлкөдө жашап атабызбы? Эми бул жерде мен мындай өзүм сөзүмдү баштап кетет элем. 23 жыл биздин саясатчылар бийлик талашып келет. Президенттик башкаруу болбойт, парламенттик башкаруу өтүш керек. 93-жылкы конституцияга кайра келиш керек. Парламенттик республикада болуш керекпиз деп айтып келечат. Мына бийлик талашып эле келдик. Бирок ушу 23 жылдын ичинде биз ошол адамыбыздын курсагын тойгуздукпу? Ошо жаңы жашта өлгөн азыр жигитибиз, 23 жаштагы жигитибиз ошол кандай билим менен, кандай тарбия менен чыкты ошол жигитибиз. Мына ушинтип ушул негизинде канча жолу конституцияны алмаштырып жүрдүк. Ошо конституцияны алмаштырып негизинде кандай жашоо турмушубуз оңолдубу деген мына ушул менин эң биринчи бул суроо. Эми парламенттик республика деп атабыз. Кайра президенттик республикага келебиз деп атат. Анда бул кайра бир адамга биз бийлик берейин деп атабыз. Бул кайра эле өзүнүн тууганы, өзүнүн баласы, өзүнүн кайра офисте жумуштар кылат, кайра ушу мамлекеттин деңгээлиндеги чечимдер ушу офисте чечилип калат деген бизде коркунуч бар. Азыр жакшыбы жаманбы парламентте кандай маселе көтөрүлбөсүн, баягы өкмөт эмне бекитсе дагы ушу парламентте угулуп, парламентте айтылып атат. Чыр чатактар болуп атат. Туура, балким бизде азыр парламентте жакшы мындай өзүбүз деңгээлибизди көрсөтө албай атабыз, парламентский мамлекет катары. Бирок бул келечекте акырын биз жакшы бир коом келет деп ишенем да. Партиялар боюнча биз эмне үчүн партия? Партия бул өзүнчө бир жарандардан турган коом. Мына ошо партиянын ичинде, коомдун ичинде бул чечимдер чыгат. Чечимдер чыккандан кийин башка партиялар менен сүйлөшүү негизинде анан кийин бир мындай бир жакшы чечимдер чыгат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы биз эмнеден аксап атабыз биз? Бизде аксаганыбыз бул жоопкерчилик. Биздин коалиция өкмөттү шайлап коет дагы, кийин коалиция жоопкерчиликти албай атат. Кааласа коалициядан чыгып кетип атат, кааласа тура берет, кааласа сындай берет өзүнүн өкмөтүн. Ошол жерде мына жоопкерчиликти мыйзам аркылуу биздин мына партия азыр мыйзам аркылуу ушундай бир сунуштар киргизели деп атабыз да. Ошол мыйзам аркылуу өкмөттүн башчысынын жоопкерчилигин, анан коалициянын жоопкерчилигин ушул күчөтүш керекпиз. Бизде байланышта көрөрман бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатчылык. Мен мына кирпичный жакта жашайбыз, Мамыров көчөсү 95-те. Анан бизде свет өчпөйт деп постоянно силер телевизордон айтып атасыңар да. Бизде болсо күнөө свет өчөт. Свет өчкөндө болсо суубуз кошо өчөт дагы, жашоодо кыйналып атабыз биз. Отопление бербейт. Ушу жөнүндө да көйгөйүбүздү кичине маселени ушу көйгөйүбүздү чечип бере аласыздарбы? Тиешелүү органдарда бизге свет өчпөйт деп берип атат, биз ошону силерге жеткизип атабыз да, эми буга силердин оюңар, Бактыр Ергешевич. Мен сөзүмдүн башында айтып кетпедимби? Бул жерден өкмөт ачык чыгып айтыш керек элге. Саат 12-ден кийин 6-га чейин, эртеменки 6-га чейин свет болбойт. Азыр свет тартыш болуп атат. Ошон үчүн эл, урматтуу эл, 12-ге чейин өзүңөр иштериңерди бүтүрүп алгыла деп, бул жерден депутат эмес бул жерден. Бул жерден баары аткаруу органдагылар, жетекчилер, өкмөттүн башчылары ошондой нерсени айтыш керек эле. Ошону коркуппу, же элден коркуппу, булар ошону айта албай атышат. Биз аны какшап канча жолу айтып жүрүп атабыз. Ошону айткыла ачык депчи. Эми баягы парламент болгондон кийин биз айтып атабыз. Эми бул маселени кирпичный айтып кетти, Мамыров көчөсүндө. Биз эртең
Bunu Ош Электрдин жетекчисине айтабыз. Ушунда күндүзүн свет өчүрүп атасыз. Же барып элге ушул маселени боюнча ачык айткыла. Эмне үчүн өчүрүп атат? Же трансформатор күйдүбү, же кабелиң үзүлдүбү деген бир ачык маалыматтарды айтыш керек деген ойдобуз. Тынчтык мырза, жана биз сот тутуму укук коргоо органдары боюнча кичине аяктабай калдык. Бир суроом бар. Азыркы күндө укук коргоо органдары менен элдин байланышы кандай? Мурдагыдай эле укук коргоо органдары өздөрүнүн кызыкчылыгына кимди кааласа камап, кимди кааласа жоопкерчиликке тартып дегендей ошондой иш жүрүп атабы же бир өзгөрүү барбы? Сиз кандай бир буга анализ кылып атасыз? Менин анализим боюнча биринчиден укук коргоо органдары элдин ишеничине ээ болуш керек. Элди коргош керек. Себеби ошо элдин налогу менен аларга айлыгы төлөнүп атат. Туура жакшы жетишкендиктер да бар, проблемалар да бар. Мисалы мен мына парламенттин отурумунда көп айтканмын. Жылда жүздөгөн актоо өкүмдөрү чыгат. Биздин жарандарга карата. Бул деген кандай? Бул деген ошол жарандыбыз мыйзамсыз түрдө жоопко тартылды деген сөз. Ошол мыйзамсыз түрдө жоопко тартылган, ал камакта отурган ыктымал. Bunun артынан канча деген ден соолугун жоготуп атат, канча деген акча каражаты кетип атат, ачык эле айтканда. Үйүндөгү үй, туугандарынын канча деген баягы ыйлагандыгы. Ошого мурда мына биз иштеп жүргөндө, эгерде туура эмес адамды жоопко тартып койсоң, албетте тартипке чакырылат эле. Тартиптик жоопкерчиликке чакырат эле, жок дегенде бир сөгүш жарыяланат эле, выговор берилет эле да, мындай айтканда. Азыркы учурда ошол нерселер жок болуп атат. Бул эмнеге алып келет? Ошол мисалы тергөөчү, прокурор, соттор эгерде жоопкерчиликке тартылбаса, мага боло берет экен деген ой пайда болушу мүмкүн. Башкача айтканда, жоопкерчиликти азыркы күндө күчөтүш керек. Рахмат. Ушунча талкуу өткөндөн биз медицина тармагына да кайрылбасак болот. Бакыт мырза, ушу сиздердин партия көчмө дарыгерлер тобу деген бир программанын алкагында иштеп жатышты эле. Аны силер баштагандан кийин аны азыр башка дагы дарыгерлердин тобу, кардиологдор түзүп, башка партиялар дагы бул нерсени туурап баштады деген маалыматтар бар. Өзү деле күбө болуп атабыз. Ушул жаатта кандай иштер жүрүп атат ушу көчмө дарыгерлер тобу боюнча? Көчмө дарыгерлерди биз эмне үчүн түздүк? Биз Кыргызстанда biz statistikаны алсак, жүрөк кан тамыр оорудан 18.600 адам бир жылда көз жумганга душар болот экен. Мына карасаңыз, 60% бүт өлүмдөн 60% түзөт да. Бул Афган согушунда 15 жылдын ичинде 12.000 адам өлгөн экен. А бизде тынч мезгилинде 18.600 адам каза болушат экен. Биз ошону баягы жөн турбастан биз дагы ошол көчмө дарыгерлерди түзүп, региондорго жөнөттүк. Региондорду жөнөтүп, аларга диагноз коюп, анан кийин кайсы дарыларды ич керек деп, мына ошолордун дагы учетка алып атабыз. Ар квартал сайын аларга звонок аркылуу биз алардын ден соолугун сурап келет. Бир статистиканы айтып коеюн. Жети Үз районунда биз ошондой өткөзүп аттык чараны. 10 жаш баланы текшерип чыктык. 10 жаш баланы текшерип, 6 пароксельсы чыкты. Мына, Иссыкөл Жети Үз районунда. А 10дон 6-сы билбей жүргөн ата-энеси. Мына, ана жерде канча деген эл ачты. Биз аны экөөнү барып больницага жеткизип, республикасы жеткизип, анан операция жасатып, алардын өмүрүн бердик да аларга. Ошон үчүн ошол негизинде башка партиялар азыр бизден үлгү катары алышып, ошондой уюштуруп атышат. Биз аны түз көрүп атабыз. Башка партиялар бизден окшоп ушу үлгү катары алып, ушундай элдерге жардам берсин, МТСтерди кылсын, заводдорду кылсын, ушундай дарыгер топторду уюштурсун, маданият концерттерди уюштуруп берсин айылдарга. Ошондой окшогондорду биз андай эч мындай жок кылбагыла деген жерибиз жок. Эгерде кеңеш берилсе, биз кеңешке дагы даярбыз. Бизде кезекте көрөрман бар экен. Алло, саламатсызбы? Бул парохорлукка көзү карашыны бир билдирип койгон оюм бар эми. Суроо түшүнүктүү, Ош шаарынын аба боюнча деди окшойт. Бул проблема бир гана Ош шаарында эмес, бүткүл дүйнөдө, ошонун катарында Кыргызстанда өтө оор жазага
тартылыш керек. Бирок азыркы күндө мен ачык айтыш керекмин. Улуттук коопсуздук комитетинин алдында коррупцияга каршы атайын кызмат жакшы иштеп атат. Ошолордун жумушунун негизинде көп коррупцияга аралашкан жетекчилер ачыкка чыгып жоопко тартылып атат. Сөзсүз түрдө бул эми жаман көрүнүш. Биз да ушул дүйнөдө мамлекеттердин арасында баягындай төмөн орунда турабыз бул боюнча. Бирок эми жумуш жүрүп атат. Менин көз карашым ага каршы күрөшү катуу болуш керек. Бул паракорлукту качан биз жеңсек болот дейм да. Жок дегенде төмөндөтсө качан болот? Мисалы пара менен кармалган ошо паракорлорго 10 жыл, 15 жыл жаза берип, анан кийин ал баягы укук коргоо органдарына тергөөдөр же сотко акча берип кутулуп кетпесе, ошондо башкалар көрүп туруп коркот да, кичине болсо дагы коркот. Мына 10 жылга кетти, мына 15 жылга кетти, кой мен этият болоюн депчи. Бирок менин оюм ошол катуу жазаланыш керек. Бизде бир элдин пикири бар, видео ошону көрүп алып, андан кийин талкууну улантсак. Урматтуу Бакыт Эргешович, мынау кече жакында сиздер жогорку кеңеште өнүгүү депутаттык тобу Кыргыз Республикасынын бажы биримдигине кирүүсү боюнча маселеде жалпы каршы добуш бердиңиздер. Мен бул жерден төмөндөгүдөй суроо бергим келип турат да. Бажы биримдигине Кыргызстандын азыр кирүүсү эртеби же даяр эмеспи? Эгерде биз бажы биримдигине кирсек, кандай зыян маселелерди тартышыбыз мүмкүн? Биздин мамлекетке жалпысынан кандай зыяны, кандай пайдасы бар? Сиздер ошол каршы добуш берип атканда кайсыл критерийлерге карап туруп каршы добуш бердиңиздер? Бул жерде туура түшүнүш керек. Бул жерде бажы биримдигин боюнча келишим боюнча добушка коюлган жок. Бул жерде бажы биримдигине кириш үчүн алдын алуу мыйзамдар 16 мыйзам кирген. Ошо 16 мыйзамга биз добушту каршы бергенбиз. Эмне үчүн биз добуш каршы беребиз? Биз суроо берип атабыз. Эгерде биз бажы биримдигине киргенден кийин, эгерде баалар азык-түлүккө, күйүүчү май заттарга ошо баасы көтөрүлүп кетсе, биз кандай туруштук бере алабыз? Биз кандай иш-чараларды кыла алабыз деген ойду айттык. Ошондо өкмөт өзү да даяр эмес экен. Өзү эч нерсе айта албайды. Ал жерде мыйзамды карап чыксак, бүт баягы бизди чек арадагы посттор, таможня посттор, бүт ушул Кыргызстан телебей калат экен. Ал жерде Бажы Союздун дирекциясы түзүлгөн. Ошол Бажы Союздун дирекциясы ошол көзөмөлдөгөн ал жерден буйрукту ошол жактан келет. А биз ошо бергенден кийин биз өзүбүз Кыргызстан катары ошо биз даярбызбы өкмөт? Же даяр эмеспизби? Эртең бүрсүгүнү биздин Кыргызстан экономикасына салым кошкон бир оборудование келип калышы мүмкүн. Бир кандай бир товарлар келип калышы мүмкүн. Ошол негизинде биз ошол кийин биз өз сөзүбүздү айта алабызбы, айта албайбызбы? Ошол мыйзамга жазып койбойлукпу ушундай. Эгерде бизге ошо экономика керек болсо, ошону биз өзүбүздүн чечимине киргизе алабыз бул деп айта алабызбы деген ойдо болду да. Ошону баягы мындай карасак, биз жоопкерчиликти ошол жака берип коелук. Алар чечет деген ойдо болуп атат да. Газ боюнча өзүңөр көрүп атасыңар. Газ эмне болду? Биз ойлодук, газ бул жакшы болот деп. Жыйынтык эмне болуп калды? Ошондуктан бул жерде биздин бул кыкырыгыбыз бул. Биздин өзүбүздүн ички дүйнөбүздөгү болуп аткан, күйүп аткан биздин эртең дагы бир туура эмес жумуштар болуп калбасын. Дагы кийин көбөй маселе көбөйүп, анан кийин элдин баягы нараазычылык көбөйүп, анан кийин баягы көчөгө чыгып, дагы биздин Кыргызстан, Украинада дагыдай болуп калбасын деген ой менен биз өз кыргызыбызды айттык. А Бажы Союзуна бириккен биз баягы келишим менен биз өзү негизи интеграция бир жака болуш керек. Биз макулбуз, бирок биз даяр болуп кириш керекпиз. Бакыт мырза, ушул бажы биримдигине улай эле мына сиз депутат катары мигранттар менен жолугушуп чет өлкөлөрдө көп жүрөсүз. Анан ошо мигранттардын укугун коргоо боюнча өкүлчүлүктөр дагы ачылып атат кээ бир жерлерде. Анан ошо жакын арада эле бизге белгилүү болгондо мекендештер ошо Кыргызстанга кайтаруу боюнча да мыйзам даярдап жаткан экенсиздер.
ошо канткенде биз мекендештердин укуктарын жеткиликтүү деңгээлде коргой алабыз чет жакта жүргөн? Чет жакта бул жерде мен таможенный союз боюнча кирсек мигранттарга эч кандай мындай таасири жок мигранттарга. Ал жерде бул жерде экономикалык бажы союзунун баягы товардын жүрүшү боюнча эле боюнча ушул келишимдер. Мигранттарга биз кандай жардам бере алабыз? Мигранттарга биз ушул консулдарды көбөйтүп, консулдар көбөйткөндөн кийин биздин кыргыз мамлекетинен өкүл болуп ошол баягы мыйзамдарды түшүндүрүш керек. Көбү мыйзамдарды көп билбейт экен. Эгерде биздин мыйзамды ошол Россиядагы мыйзамды так билген болсо, аякта проблема деле жок экен. Биз мына Россияга барып келдик 6 шаарга. Мына мыйзам жолунда жүргөн жарандарыбыз өздөрү айтты. Биз мына так жүрөбүз, бизде эч кандай проблема жок. Бир гана биздин баягы пенсиянын төлөмдөрүбүз бар дейт. Ошол кийин Кыргызстан келгенде ошол пенсияны биз Кыргызстанда алсак деген ойду айтышты да. Анан медициналык төлөөлөрдү айтып кетишти. Ошону дагы жакшылап айтыңдар деп айтышты бизге. Биз ушуну өкмөткө аны сунуштадык. Тынчтык мырза, эми жана сот тутуму боюнча кайра сизге бир суроо. Президенттин алдындагы сот реформасы боюнча кеңеште так сунушталбады 5 кодекс жана 3 мыйзам. Сиз ошондо оюңузду билдирдиңиз. Прокуратура кызматкерлеринин ыйгарым укуктары бул жерде төмөндөтүлгөн депчи. Муну менен президент өзү дагы макул болуп атат да. Сиздин оюңузча кандай толуктоолор керек бул мыйзам кодекстерге? Мондайда айрыкча мына жазык процессуалдык кодекс, кылмыш кодекстеринде биз өтө этият мамиле кылыш керекпиз. Акыркы мезгилде юрист эмес, башка кесиптин өкүлдөрү деле мыйзамдарды жазып атат. Ошол жазык процессуалдык кодекстерге өзгөртүүлөрдү киргизипчи. Анан ошол президенттин астындагы кеңеште мен да мүчөмүн да. Анан ошол президенттин указынын негизинде жумушчу топ түзүлүп, ошол бүт иштеп чыкты. Бул деген 2 жыл убакыт өттү да. Анан ошол жыйынтыгында биз отуруп акыркы точка коюп атканда ошол жерде бардыгыбыз өзүбүздүн оюбузду так билдирдик да. Ал жерде кээбирки убакыт кыскалыктан кээбирки ушу жерлери бар. Эгерде биз ага макул болсок, кайра эле ошо элибизди кыйнабай алып келебиз да. Бул биринчиден. Экинчиден, мисалы милиция кызматкерлеринин штатын айрыкча тергөөчүлөрдү 1-2 миңге дагы көбөйтүш керек. Аны биздин бюджет көтөрө албайт. Прокуратура органдарынын кээбирки укуктарын төмөндөтүп салып атат. Ал дагы туура эмес. Ошондуктан ошол жерде конкреттүү түрдө ойлорубузду айттык. Алмаз Шаршенович, мамлекет башчысы макул көрдү да. Ошону толуктап, анан кийин киргизилди деп. Бизде азыр убакыт аз калып баратат. Анан биз ушу бүгүнкү программа даярданып атканда социалдык тармактардан дагы суроо алдык эле да элдерден. Ошондо бир суроо келген, ушуну бере кетпесем болбойт. Бакыт мырза, сизге Тагаев деген серепчи 7 канал аркылуу сиздин жана сиз жетектеген партиянын дарегине жалган жалаларды жаап келет дейт. Ал кишини тааныйсызбы? Пикир келишпестиктер болду беле буга чейин дейт. Мен угуп атам, 7 каналда ошол Тагаев деген серепчи ушундай Торобаев Бакыт эмне кылып коюптур, 9 трактор алып келип эмне кылып коюптур, ошол деген сөздөрдү. Мен мындай дейт элем да, анын деңгээлине түшпөйт элем. Анын менин угушум боюнча бул киши соттолгон, өзүнүн аялын өлтүргөн экен өзүнүн мезгилинде. Анан кийин 5 жыл отуруп чыккан ал киши. Бирок мен айтат элем, кербен иттер үрө берет, кербен жүрө берет. Көрө албаган адамдар ушинтип жалгандарды бизге айтып, ушундай жакшы жумуштарды көргүсү келбейт да. Бакыт мырза, эл аралык байланыштардын алкагында сиз Кореяга барып келдиңиз, жакында эле ошо көп мекеме ишканалары менен таанышыптырсыз. Кыргызстан үчүн эмне алып келдиңиз ошол жерден? Ошого токтолуп кетсеңиз. Кыргызстан үчүн биз айыл чарба багытында биз барганбыз. Ал жерден биз тоок завод, фабрика көрүп келдик. Ал жерден биз баягы теплица технологияларын көрүп келдик. Анан кийин ал жерде сиздер жакшы билесиңер, күрүч өстүрүү, анан күрүчкө багытталган техникалар боюнча, ошол боюнча биз барып келдик. Азыр биз Южный Кореяда тракторный заводко барып келдик. Ошол тракторный заводдун техникаларын биз Кыргызстанга бир алып келели деп атабыз. Эмне үчүн? Ал жерде мындай кичинекей тракторлордон баштап чоң тракторго чейин чыгарат экен. 23 түк
аттын күчү бар трактор и 70 күчтүү бар аттын күчү бар техника. Бизге ошо ыңгайлуу экен да, баягы кичинекей жерлерге ошо бизге ыңгайлуу, арзан экен анда. Ошондуктан ошону биз азыр тиги техникаларды бул жака алып келели деп ойдобуз. Тынчтык мырза, акыркы суроо катары сизге берейин. Мына бүгүн 1 ноябрь милициянын 90 жылдыгы белгиленди. Милиция ушул эгемендик жылда кандай жетишкендиктерге жетишти, азыркы абалы кандай? Куттуктоо сөзүңүз болсо милиция күнүнө карата. Чынында бүгүн милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамы 90 жылдык юбилейи мен чын жүрөктөн куттуктайм. Мен атам да милицияда 30 жыл иштеп пенсияга чыккан, ошол атамы да куттуктагым келет. Жалпысынан милиция кызматкерлерин, ушул Оштун милиция кызматкерлерин, аларга ден соолук, ийгиликтерди каалайм. Анан бир дагы кошумчалап кетейин дегеним, мына көп милицияга көп мындай нааразычылыктар болот да. Бизге дагы көп кайрылат элдерчи. Кээинки учурда туура, бирок бир жагынан милиция кызматкерлерге деле жеңил эмес. Аларга кол салуулар болот. Алар деле ушу биздин мамлекеттин деле жарандары. Мисалы мына өзүңүздөр көрөсүздөр, көп мына интернет булактарында гаилерди видеого тартып, баягында уят кылып, мазактап чыгарып коет. Мен буну палатада дагы көтөргөнмүн. Ошого окшогондорду жоопко тартыш керек. Алар дагы биздин жарандар, милициялар. Аларды дагы биз коргош керекпиз. Аларга дагы шарт түзүп бериш керекпиз. Мисалы мына Кара Суу районунда алайлык. Кара Суу районунун 3 стратегиялык жолдору бар, республикалык деңгээлде. А менин билишим боюнча Кара Суу районунда 8 гана гаи. 500 000 калк. Бар жерде 8 гаи. Мисалы күчөтүш керек, көбөйтүш керек гаинин санын. Аларга шарт түзүп бериш керек. Эми аларды ушу майрам менен куттуктайм, анан суранып кетет элем, айрыкча мына көп бизге арыздар түшөт. Элди деле ойлоп коюш керек милиция кызматкерлери. Тынчтык мырза, ушуга улай эле сизге эркин микрофон, элге кайрылууңуз болсо, кайрылууңузду дагы ушуга кошуп кетсеңиз болот. Эми мен мындай айткым келет эле да. Мына биз депутатпыз. Мына өкмөт жөнүндө сөз кылып атабыз, жетекчилер, соттор. Бүт эгерде элиң болсо, ошол депутат, министр болуп отурсаң жарашат да. Эгерде элиң болбосо, андай жерде бир отурганың деле окшобойт. Ошондуктан биринчиден мына Бактыергеш канча айтып кетти, биздин партиябыздын жумуштары бул бардыгы бар жумуш да. Болуп аткан нерсе. Анан кийин чын жүрөктөн ушул элге болсун деген эле ой. Анан кийин мен бүт деле жетекчиликке, айрыкча жергиликтүү мына областтын укук коргоо органдарына, бүт баарына кайрылат элем да. Ошо элибизди сактай көрөлүк. Себеби элде болсо, элдин колунда болсо, элибиз ден соолуктуу болсо, элибиз бай болсо, мамлекет дагы бай болот. Спортсмендерибиз дагы чоң жеңиштерге ээ болот. Бүт жакшы болот да. Ошон үчүн мына кыскача айтканда ушу басым ушу элди ойлой турган мезгил келди деп ойлойм. Ушу анан эми сиздерге чоң рахмат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик, жакшылыктар болсун. Ушундай передачалар көп болуп турсун. Рахмат сизге, Тынчтык мырза. Бакыт мырза, сизге дагы эркин микрофон элге. Урматтуу калайкар, эми мына бүгүн биз түз эфирде отурдук. Суроолор көп келди. Айрыкча ушул көйгөйлүү маселелерди айтылды. Бул электроэнергия камсыз боюнча, жылуулук боюнча, ошол азык-түлүктүн баасы көтөрүлүшү боюнча, коррупция боюнча, ошонун баардыгына биздин жүрөгүбүздө, урматтуу калайкар. Биз ошол иш-чараларды аткарабыз. Биздин өзү аракеттерибиз ар дайыма ошо эл үчүн, ар дайыма калк үчүн, ар дайыма адам үчүн. Ошо биздин элибиз ар дайыма ден соолукта болсун, элибиз ар дайыма турмушу, жашоосу бир жакшы шартта болсун деген ойдобуз. Буну баары жокту биздин жүрөгүбүздө. Биздин жүрөгүбүздө түшүнүп атабыз биз. Сиздердин алып аткан айлыгыңар, сиздердин алып аткан пенсияңар, сиздердин алып аткан пособиялар
бул бир айга жетпеген ак төлөмдөр болуп атат. Аны дагы сиз түшүнүп атасыз. Ошону мен сиздерге айтып кетет элем, биздин ушул бар жок көйгөй маселе биздин жүрөгүбүздө. Биздин дагы душмандарыбыз бар. Душмандарыбыз бул ким? Бул баягы коррупционерлер, баягы көралбастыктар, баягы мындай жалган сөз сүйлөп аткандар, мына ошолор бизге тоскоолдук берип атышат. Бирок биз ага карабастан ошо алдыгы басып, өзүбүздүн жашоо турмушубуздун оңдоо деген ниеттебиз, ошого биз аракет жасайбыз. Рахмат сиздерге. Урматтуу коноктор, сиздерге дагы чоң рахмат. Ушул калктын жүрөгүн өйткөн маселелерге, ушул көптөгөн суроолоруна кыска убакытта ушунча жооп бергениңиздерге силерге рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, убакыт учкан куш экен. Биз бүгүн талкууланган маселелерге мындан ары дагы кайрылабыз. Бул бүтпөгөн маселе, көп талкуулар болот алдыда. Мен болсо сиздер менен кийинки эфирге чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.